Биринчи жолу машыгууга чупа-чупс менен келген. Мерим Жуманазарова биринчи жолу машыгууга 12 жашында келгенде колунда чупа-чупс бар болчу. Бул тууралуу машыктыруучу Нурбек Изабеков журналист Тахир Гафуровдун YouTube каналына курган маегинде айтып берди. Биз анда Айсулуу менен Лондон Олимпиадасына даярданып жатканбыз. Мерим селкинчекте бизди карап отурган деген ал. Бир жылдан кийин бул катарга Айпери Медет кызы кошулган. Анда курамада 12 жаштан 19 жашка чейинки кыздар болгондуктан көргөндөр арасында бала бакчага топ-топ алгансыз го деп тамашалагандар болгонун эскерген. Изабеков маекте кыздарды машыктыруу абдан кызыктуу экенин, алгач көп ката кетиргенин, кыздардын психологиясын түшүнүүгө көп аракет кылганын айткан. Бирок бара-бара процесс эмнени талап кылса, ошону жасоого өткөн.